Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Кырдаалга байланыштуу аралыктан окуу менен кезектеги кыргыз тили сабагын баштадык. Силер менен мен Эсенали кызы Лизада. Сабак башталардан мурун баардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Балдар, бүгүнкү сабакта силер менен убакыт жана апта күндөрү жөнүндө сөз кылууну чечтим. Балдар, карагылачы, жогоруда жазылып жаткандар апта күндөрүбү? Ооба балдар, булар деле апта күндөрү, бирок булар орус тилинде, балдар. Келгиле, кыргыз тилиндегисин үйрөнүп алалы. Понедельник, дүйшөмбү, вторник, шейшемби, среда, шаршемби, четверг, бейшемби, пятница, жума, суббота, ишемби, воскресенье, жекшемби. Балдар, көрдүңөрбү кыргызча аталыштарын? Эгер билбесеңер, жаттап алсаңар болот балдар. Келгиле балдар, апта күндөрүн колдонуп сүйлөм түзүп кетели. Мисалы, дүйшөмбү күнү мен сабакка барам. Балдар, эми көңүлүңөрдү теңердеги берилген биринчи көнүгүүгө бурам. Биринчи көнүгүүдө балдар сүйлөмдөрдү созуктап окугулатып берилген. Бул боюнча мага аудиозапистерди жөнөтсөңөр болот. Андан кийин дептерге жазуу үчүн балдар, эсиңерде болсун, дептерге жазасыңар. 4-көнүгүүдө сөздөр берилген. Мына ошол сөздөрдүн карама каршысын, антонимдерин табабыз. Балдар, карайбыз. Бүгүн дейт. Демек, бүгүн деген сөздүн антонимин карайбыз. Кечээ. Мына балдар, көрдүңөрбү? Демек, бүгүн деген сөздүн антоними бул жерде бар экен. Кечээ. Мына ушундай кылып 4-көнүгүүдө сөздөрдүн антонимдерин таап, жазып, андан кийин үйгө тапшырма балдар. Үйгө тапшырма китебиңердин 55-чи бетинде берилген 5-чи көнүгүү балдар. 5-чи көнүгүүдө көп чекиттердин ордуна астында берилген сөздөрдү колдонуп жазасыңар. Балдар, көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Мына ушинтип бүгүнкү сабагыбызды дагы аяктадык.